Беларус эл жомогу. Тағыланған тоқоч. Көркем оқығандар Назгүл Бейшеге. Болот Назар. О, Шакир. Қыштақта екі ауысын тоқоч пышырат. Жегенге даяр болорды, тоқоч кимибиздики деген екі аял қыжыңдаша кетет. Тигинisi да, мұнысы да тоқочты бөлүшкүсү келбейт. Өзі ийлик кылмак болот. Не oldu? Эмне атасың? Эмне атасың? Не ол атасың? Тоғоч меники. Қаңқылдава. Меники. Экинчisi Анкилдей. Мен да бышырдым. Тоғоч меники. Экөө чашташар болуп калганда не болду дебейсиңерби? Токоштун буту пайда болду. Мынанан көмөштандан секирип түшүп, тоголонуп жөнөдү. Токош тоголонуп качып, түлкүнүн үстүнөн секирип өттү. Ей, тоғоч. Қайда қачасың? Қайда шашасың? Шилекейин күрмөдү түлкү. Анкилдешкен эки абысынан качып баратам, деди токоч. Эми сенден качпай коет белем, деп андан аркы одурак жолдордон тоголонуп жөнөйт. Алдынан коен кезигип, анын көздөрү чыгып кетейин деди таң калгандан. Ей, шымдығыңғыр тоқоч. Бу сен қайда қаштың? Ажылдашкан эки абысындан түлкүдөн качып келатам. Эми сенден да качам, жетпейсиң, деди токоч. Токоч суу боюна качып барды. А суу үстүндө кайыкта адамдар олтуруптур. Ой, тоқоч, қайда шашып баратасың? Тоқоч, қайда шашып баратасың? Тоқоч. Чурусуу түшүп эле калышты аларың. Анкилдешкен, ажылдашкан эки абысындан, куу түлкүдөн, октой сызган коёндон качып келатам. А силерден болсо огош бетер качамын, деген токоч андан ары тоголонуп жөнөдү. Токочтун алдынан күлтүйгө чочко чыкты коркулдап. Алда сурады. Катыгүл, қайда қачып баратасың, тоқоч? Бышылдап калыптыр токоч. Анкилдешкен, ажылдашкан эки абысындан, куу түлкүдөн, октой сызган коёндон, кайыкта олтурган адамдардан качып келатам. Эми күлтүйгөн сенден качпай коймок белем. Чочко күңк-мыңк деп калды. Эмнеле деп атасың? Менің құлағым жақшы укпайт. Жақын келіп айтчы. Чочконун кулагынан жакын келип айтмак болгон токоч тоголонуп жакын келди эле. Мына сага ням болуп чочконун карнына тоголонду. Мына шонтип жомоктап бүттү. Достор, эгерде биздин жомокторго кызыксаңыз, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуз. Кыргызчалаған ол жобай Шакир.